Gölge. Taymurаз. Taşıyıktın balası. Kamçet taştın balası. Taymurаз çaloda düşüp gel dedi. Ребят, бөлместі Қазақстанға барпайсың, досы. Ты сейчас где находишься, знаешь, дос? Мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн жаран кармалды. 2023 жылдын 22 июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз-казак тилкесиндеги чек аранын Ак Тилек автодорожный өткөрүү пунктунда мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет жасаган жарандын унаасы менен токтотту. 2023 жылдын 22 июлунда болжол менен түнкү саат 2:30 чамасында Ак Тилек автодорожный өткөрүү пункту аркылуу Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа чек ара сызыгына баш ийбей каршы тилкеде өткөрүү пунктунун аймагынан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган. Көрүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Кыргыз Республикасынын жараны токтотулган. УКМКнын маалыматына ылайык кармоо учурунда жаран жоопкерчиликтен качуу максатында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Камчыбековичтин таанышы болом деп аскер кызматкерлерин коркуткан. УКМК тарабынан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жаранга карата кылмыш жаза кодексинин 2-бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 2023 жылдын 22 июлунда кармалган жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын СИЗОсунун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Я, Сарыбаев Роман Эдильбекович, будучи в нетрезвом состоянии, пригрозил пограничному отряду с тем, что я имею связь и отношения с сыном председателя ГКНД Камчыбека Хадышевича Таймураза. По сути, никаких связей и отношений я не имею. Это все было сказано, будучи в нетрезвом состоянии. Прошу прощения, впредь такое больше не повторится. Дем клиникасы тиш орларын дарлоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Нарын районундагы Куланак айылында 21 июлда кечинде катуу жааган жамгырдан улам сел жүргөнүн аймактык кабарчы маалымдады. Анын кесепетинен айылдагы 16 турак жайды суу каптап, 4 үйдүн ичине кыян суулар кирген. Кечээ Куланактагы Кур жылга коктусунан түшкөн кыяндын суулары селден коргоочу каналга курулган көпүрөдөн ташып кеткен. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга жалпысынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 8 кызматкери, жергиликтүү тургундардан 1 автожүктөгүч тартылды. Бүгүн 22 июлда Нарын районунун акими Нуридин Мадимаров Учкун айыл өкмөтүндө жарандык коргонуу штабынын чогулушун өткөрүп, айыл өкмөт башчысына жана тиешелүү мекеме жетекчилерине өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча тапшырмаларды берди. Учурда ал туруктуу. Булак Спутник Кыргызстан.